بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Бүгін көте тұрған темамыз әл-ғиба, ушағайын. Ушағайын шариатта бар бұ жоқ бұ? Ушыл турасында сөз қылмақшыбыз. Бұл бойынша ушақ деген сөздің мағынасы не десе, هي ذكر الإنسان لأخيه بما يكره في غيبته. Баяғы жоқ болған кезде, ғайбатихи. Өзі жоқ кезде ал адам жек көре тұрған нәрсені сөз қылу. Мысалы, бір кемшілдігі бар, жату ішер, мысалы. Дайыма үйделі жата өрет атасының қарамағында, енесінің қарамағында атасы 60-қа шығып басадылы, өзінің жашы 30-қа шығып басадылы, әрекет қылат бұрып болбай айтады, ал башқа мәселе. Жоқ, жата өрет, атам қарайды да бізді деп. Анан ошоны сіз, ошол кемшілігі чындығылы бар. Анан айтсаңыз, ал жек көрет. Сен жату ішер бол, май тамам бол өрбей, кішіне атаңды тескерінше атаңды үйге қойып қой, өзің іштесең боло. Десеңіз, ал жек көріші мүмкін. Ошоны сіз біреулердің көзінше сөз қылып қойдыңыз. Мынау ақмақтығын қара, атасын іштетіп қой, өз үйде жатады деген сияқты сөздерді айта берсек, ошол дағы не болады екен? Ушақ болады екен. Ананда міне жашоо тақырылы біреудің кемшілігін айтпай қалабыз деген қыжалаттықта болады кейде. Анын орды бар. Дағы өтөбүз, айтабыз. Ошол жерде кыскача айта кетели. Мисалы бир адам алдамчы, элдин баарын бал тилге салып, башын айлантып акчаларын алып кетип атат. Мисалы, мечиттен мечит кыдырып, мисалы, же айылдан айылды кыдырып, райондон районду кыдырып, областтан бир экинчи областка өтүп, ушунчалык аферисттиги, алдамчылдыгы, таланты таш жарган, ушунчалык мыкты алдамчы чыга турган болсо, мыкты деп айтып болбойт аны. Ошону сиз билип калган болсоңуз, жамаатка келип айтсаңыз болот экен. Ушундай бир алдамчы чыкты. Сени бир айдын ичинде эле байытып салат. Бир жылдын ичинде миллиардер кылып салат сизди. Анан ой менен, сөз менен. Анан ошого сен ишенип алып, акчаларыңарды алдырып албаңыздар. Акчаңыз болгон акчаңыздардын баарын ага алдамчыга тапшырып албаңыздар. Өңү ушундай, бою ушундай, кебетеси момундай, аты момундай деп мечит айып жүргөн жериңизде тааныштарыңызга айтып коюу болот бул. Бул бар маселе. Тескеринче кээ бир алымдар эмне деген? Важип деген. Ошондой коомго, жалпы мусулмандарга зыяндуу бир адам болуп калган болсо, эмне деш керек экен? Буга этият болгула. Мисалы, жашнакай эле жашап, кээ бир адамдар болот. Мисалы, мечиттин айланасында болушу мүмкүн, бир айылда болушу мүмкүн, бир квартал деп коебуз да, махалла деп коет го, бастарапта. Ошол бир кварталда. Ошол аймактын ичинде бир адам бар. Кайсы жерге конокко барса, күйөөсүн аялына, аялын күйөөсүнө терс кылып кое берет. Ошого таланты өркүндөгөн аябай. Жашнакай эле жашап аткан үй бүлөнү бири-бирине кагыштырып коет, уруштуруп коет. Анан акырын айтыш керек экен да, ошондой адам дайыма кайталана берсе, мынагул начар адам экен. Дайыма мына кошуналар баары сыйбыз. Ушул отурса эле чыр чыга берет. Байкасаңар, минтип айтат күйөөсүнө. Мисалы, канек болсо, какени мен айткам. Момда кылса болмок да. Ал сен байкабай калдың окшойт. Негизи момда кылганда ишиңер сонун алдыга кетмек деген сыяктуу сөз айтып коет. Аял анан кийин мынтип акшийип карайт анан. Баягы кимди? Күйөөсүн. Сен момда кылбайт, бирок тетиги айтып атат го десе. Карат окшоштуруп айтат, бирок жөн айтпайт. Анан койчу ал жөн. Неге жөн коем? Элдин баары ошентип окат кылып атат, сен болсо дайыма ушинтип артта жүрө бересиң. Анан эркек эмне болот? Жиндейт, анан ошо менен кыйкырыш, уруш, талаш, будуң чадың башталат. Ошондой адамдарды айтыш керек экен. Тууган, кошуналар, туугандар, ушунун ушул адатын не кылыш керек? Укпай да коюш керек, сөзүнө маани бербей эле коюш керек. Же болбосо айтып салалы. Келсең тынч отуруп, туугандар арасында ынтымакты бузбай, кошуналар арасында ынтымакты бузбай, жөн конок болуп, жөн кетиш керек. Деген сыяктуу сөздү эмне кылып коюш керек экен? Айталы деп, ошондой адамды жаманда ушактоо туура да бул, уруксат. Жана айттык го сөздүн башында, кээ бир алымдар эмне деген? Важип деген. Эмне үчүн? Мусулмандардын ынтымагын сактап калуу максатында, бир үй бүлөлөрдү сактап калуу максатында.
Бұл бойынша Алла Таала Құранда мындай дейді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. Nisa Suresi'nin 147. ayatı. Бұл Алла Таала жаман нерсени жарыялоону сөз менен болсо дагы жарыялоону жек көрөт деген аят. Ушул аятта мындай деп келет тафсиринде. Кашфул асрар, айтылбай турган ар бир адамдын өзүнүн сырлары болот. Ошолорду ар кайсы жерге не кылып, мындай айтқанда кемчилик сырлар болушу мүмкүн. Ал адамдын айры төгүлүп кала турган сырлар болушу мүмкүн. Жакшы сырлар болсо мейли, мисалы өнөрү бар, мыкты мугалим, же болбосо бир айылдарды курулуш боюнча мыкты билген талант өнөрлөрү бар. Эми аны айтсаңыз жакшылоо болот, баягы жакшы жактарын. Мисалы ата-энесине бир туугандарынын мамилеси мыкты экен деп, жакшы жактарын айтсаңыз болот, жакшы сырлар болсо. Анан эми бул жерде кемчилдиктерин айтканга болбой турган сатыр деп коет, жабык тура турган нерселерди сиз ача беришиңиз, ошондой нерселерди Кудай Таала эмне кылат? Жек көрөт. Бир гана мазлум, баягы кордолуп калса бир адам, келип эле дайыма бир нерсеңизди алып коет, буюмтайыңызга алып келип калып бербей коет, огородуңузду аралап, эгин талаңызды талкалап кете берет, атын аркандап коет, мисалы, айылдарда көп болот го мындай. Алып кой, мен муну экинчи жолу, үчүнчү жолу чаап алайын дедим эле десе, бияк карайт дагы, эми эмне болуп береми деп туруп, мейли дейт, сиз кеткенден кайра алып барып дагы аркандап коет, ушундай. Жаныңыз качайбы? Жаныңыз качайт. Анан айтасыз, муну адам аябай жанды качайтты, баланча, эч бал табабай, теш абай деген сыяктуу. Дайыма буудайымды оруп алат, атын кое берет, атын аркандап коет, эспарсет беделерге. Мына ушул сыяктуу ушундан катып арылсак болот, бир тартипке чакырбайлыбы деп айтсаңыз болот. Эгерде ошентип чындап эле жапа чегип аткан болсоңуз, шарият муну уруксат берип атат. Жапа чекпегенден кийин жөн эле ар кимдин артынан кемчилигин издеп жамандап жүрө берүү, бул болбойт бул. Тиешеңиз жок. Ушунчалык жамандаптыр, бул тафсирде сүрөттөп атат. Кайчы болбо дептир да, кайчы. Кайчы бар го? Анткени адамдын кемчилиги эмне жабат? Кийим. Куранда айтып атпайбы? Эркектер аялдары үчүн, аялдары күйөөлөрү үчүн кийим деген. Демек чыныгы эркек аялынын кемчилигин айтпайт. Чыныгы мыкты эне, бактылуу эне боло турган эне, аял заты эч качан күйөөсүнүн кемчилигин эмне кылбайт деген? Айтпайт, жаап жашырып турат, бирин-бири жаап жашырат. Мына ошол сыяктуу кийимди окшоштуруп атат. Демек дайыма адамдын кемчиликтерин кийим ичиндеги кандай жери бар, шырам бар жери барбы, жара болгон жерлери барбы, бир жеринен кесилип кетип, баягы ошол жер тырык болуп катып калган жерлер болот. Ошол кемчиликтердин бардыгы эмне жабат? Кийим жабат. Ошол жабылып турган нерсени кайчы сыяктуу болуп барып, кайчы менен кессе шылым чыгып калат да бардыгы. Ошол сыяктуу адамдардын кемчилигин мынтип кескилеп ача бербегин дептир. Анткени башка хадистерде келип атат. Эмне дейт? Эч качан хасбука, мына сонун хадис менекен. Бул хадисти Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылган, имам Муслим, Абу Дауд, имам Тирмизилердин риваятынын негизинде. Ал-муслиму ахул муслим. Мусулман мусулмандын бир тууганы деп эсептелет. Бир ата бир энеден төрөлгөндөй бир туугандай болот. Биз анткени ыйман жагынан бир тууганбыз да, ата энебиз бөлөк болгон менен. Ла яхунуху, ага эч качан эмне кылбайт? Кыянат кылбайт. Чыныгы мусулман экинчи бир мусулманга эмне кылбайт экен? Кыянат кылбайт, жана аны алдабайт. Олег эч качан алдабайт. Ошондуктан калпычылыкта бул өтө жаман нерсе экен. Этиятташ керек экен. Бул өнөкөткө, адатка айланып калышы да мүмкүн. Анткени башка хадисте келет, бир адам эч качан чынчыл деген атка конбойт. Ал качан дайыма чын сүйлөп жүрө берет, эл арасында мамиледе дагы, сөздө дагы бардык учурда чын, жалаң чындык менен жүрөт, чын сөздү сүйлөйт, чындык гана мамилени гана жасайт. Ошентип жүрө бере турган болсо, Кудай Таала аны периштелерге жар салат, ушул адам чынчыл деген.
периштелер эмне кылат? Элдердин көңүлүнө салат. Анан элдин баары анан бул адам чынчыл экен дейт. Андан кийин анан периштелер дейт, ушул адам пендең чынчыл экен деген анан Кудай Таала мөөр басат дейт. Ушул адам чынчыл деп. Бир адам өзүнөн өзү эле калпчы деген атка конуп калбайт дейт. Ал биринчи калп айта берет, калп айта берет, айта берет, айта берет. Эл арасында баары жайылат калпчылыгы. Андан кийин анан периштелер эмне кылат экен? Даттанат дейт. Ушул адам калпчылыкты токтоткон жок, бүт баарын алдап бүттү деп. Ошондон кийин анан эмне болот экен? Мөөр басылат экен. Бул адам калпчы деген. Анан бир нерсе эле тагдырга шылталап коюп эле. Эми тагдырымда калпчы болсом эмне кылайын? Ал жөн эле сөз экен. Баягы күнөөнү өзүбүз жасап коюп анан кийин шайтанга түртүп койгондой сыяктуу болбош керек экен. Баягы шайтан бир жерде кыжалат болуп отурат дейт го. Икая да бул. Андай кескин деле далил эмес, бир негизги икаяда эмес. Андан алынган мааниде болуп атат. Сөздүн мааниси туура да. Сөз өзү, окуя өзү канчалык деңгээлде болбосун. Шайтан бир жерде капа болуп отурат дейт го. Анан капа болуп отурса, ой эмне канча капа болуп отурасың десе, адамдар күнөөнү өздөрү жасап алат дагы, анан кайра мага шылтоолоп коюшат. Мен ушуга аябай таарынып атам деп турду. Кыжалат болуп атам. Мен колунан жетелеп барып жасаткан жокмун да. Мен болгону жөн эле рекламалап койдум. Өздөрү жасап атат жанталашып депчи. Анан мен күнөөлүү болом ошого. Деп турду. Ары күнөөнүн баарын жасасак да өзүбүз экен, сооп иште жасасак да өзүбүз экен. Ошон үчүн тозок бейиш жаралган. Соо амал кылсаң, бейиш жакка киресиң. Күнөө амал жасасаң, тозокту көзө кетесиң. Бул ыктыяр. Кудай Таала бизге ыктыярды берген, эркиндикти берген. Муну туура пайдаланышыбыз керек. Жана мусулманды эмне кылбайт? Кордобойт деп. Көрдүңөрбү? Дагы кайталайбыз. Мусулмандын бир тууганы. Эч качан мусулманга кыянат кылбайт. Бир. Экинчиси алдабайт. Үчүнчүсү кордобойт деп. Ат-Тафсирул Мунирде келиптир. Вала тамутта айнайк, вала тамуттанна айнайк. Эй Мухаммад, эки көзүңдү созбогун деп, башкача кылып карабагын. Ушунчалык карабагын адамдардын көңүлүн чөктүрө, адамдардын маанайын түшүрө караба дептир. Эч качан андай жаман көз караш менен да караба. Карасаң да райым көз караш менен кара, жакшы көрүп кара деп. Бул мусулмандын сыпаты экен. Анан үңүрөйүп, дайыма айтып келебиз. Үңүрөйүп, мынтип кирип келаткан адамды ал нары карамайынча мен карап тура берем деп, мынтип карап алган адамдар бар го. Кээде машиначан кетип атканда дагы тиктеп эле карап тура бересиз да. Ошол кезде ассаламу алейкум деп коюш керек да. Анан алейкум ассалам дейт. Башка эчтеке дей албайт. Ыңгайсыз болот. Менин караганым туура эмес турбайт, анан кете берет өзү. Аны менен эмне карап атасың деп, аны менен аксыйып кайра урушкандын кереги жок. Бул ал маданиятынын төмөндүгүн көргөзүп аткан. Эч качан бир адамды тешектиктебеш керек. Таанып атам, окшош туруп бирөөгө. Ушул менин тууганым болуп жүргөн, бир жерде көрдүм эле деп, мындай көпкө чейин тиктесем, ал башка маселе. Ошондо деле айтып коюш керек. Бул мени тиктеп атат деш мүмкүн да. Сиз баланча райондон эмессизби, баланча айылдан эмессизби, же баланча киши эмессизби деп сурап коюш керек да. Анан ал да түшүнүп калат, деп. Кокус светофор күйүп келсе, жол чырак. Анан кетип калат, көңүлүндө эмне болуп калат? Жаман көрүп калып калышы мүмкүн. Баланча мени жаман тешектиктеди го. Колуңан келсе, колуңа эмне келет эле дегендей кылып депчи. Ошондуктан ошентип көңүл оорубаш үчүн биз эмне кылабыз? Жакшы мамиле жасашыбыз керек. Ошондой эле муттафакун алейх, имам Бухари, имам Муслим риваят кылган хадис бар. Абу Бакр радыйаллаху анхудан. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам Мина тоосунда, Мина өрөөнүндө курбандык чалуу күнү фи хутбасында мындай деди. Фи хаджатул вада, коштошуу ажылыгында. Инна димаакум, албетте силердин кандарыңар, ва амвалакум, жана мал мүлк байлыгыңар, ва а'радакум, жана авирлериңер. Мусулмандарга айтып атат. Мусулмандар, силердин кандарыңар, мал мүлктөрүңөр, жана авирлериңер харамун алейкум, өз ара бири-бириңерге арам дептир. Балким биз канын төкпөшүбүз мүмкүн бир адамдын. Бул оңой да, буну сактанса болот. Бирок өлтүрбөйм деп койсоң өлтүрбөйсүз, болду да, оңой да бул. Жолобойгоз, курал албай коз жаныңызга, жашнакай, салам алейкум, алейкум салам жүрө бересиз. Жана мал мүлк дептир. Туура, муну деле албай койсо болот.
Мисалы бирөөнүн мүлкүнө тийбейсиз, бул оңой да, буну аткарып койсо болот. Бирок а бериңер деп атат, көрдүңүз? Бирөөнүн а берине сөз тийгизбейин, көз тийгизбейин, өзүмдү этияттап жүрөйүн деп жүрүш кыйын экен бул үчүнчүсү. Ушуга өтө этият болуш керек экен. Bir adamдын а берин төгүп коюп, а берин ачып коюп, жалаң эле. Bir адамдын көзү ушундай го, жалаң кемчиликти көрөт. Чыкып жашнакка кийинип алган bir адам, сонун турат, чач өсүп кетиптир деп чачын карайт. Анан чачы деле өскөн эмес, бар жагы тегиз сонун. Анан кийин бут кийиминин боосу байланбай калганын көрөт. Бут кийим байланбай калыптыр депчи. Жалаң кемчилик карайт. Ушу көздү эмне кылыш керек? Дарылап алыш керек. Жакшы көз караш менен караганды үйрөнүш керек. Ошон үчүн баягы Лейли Мажнундун окуясы жөн айтылган жок да. Баягы Мажнун деген жинди болуп калган деген сөз. Лейли баягы билесиздер, сүйгөн кызы. Анан ушундай эле балабыз сүйүүгө жинди болуп, мас болуп калды. Ушу кызын көрөлүчү деп, анан ата-энеси карайт да эми. Лейлинин кебетесин көрүп келели, өң келбетин карайлы. Өңү кандай экен деп көрсө, өңү серт эле экен, мындай эле. Кыргыздар эч качан өңү суукту айтпайт, туурабы? Өңү серт деп айтып коет экен. Өңү серт эле кыз болгон болот. Анан келип анан баласын айтышат ата-энеси, айнанайын балам. Өңү серт эле кыз экен го, андай эле башкача укмуштуудай сулуу деле эмес эле экен го. Анчалык мынага ашык болдум, башка деле кыз карачы айнанайын. Десем Мажнун айтат дейт го. Мына кептин маани ушул жерде. Силер өзүңөрдүн көзүңөр менен карап атпайсыңарбы? Силер менин көзүм менен карасаңар, силерди эле сүйүп калмаксыңар дептир да. Анысыңары жакшы көз караш менен караганды үйрөнүш керек экен. Кимге жагып атат, кимге ыңгайлуу, демек ошол сизге жакшы экен, сонун экен деп жакшы көз караш менен карап кое беришиңиз керек. Бул эң жакшы нерсе. Ка хурмати яумикум хада фи шахрикум хада фи баладикум хада ала хал баллагту. Карап тургула, ушул күнү, ушул айда, ушул шаарда, ушул өлкөдө, ушул мамлекет, балат деген мамлекет деген да мааниси бар. Бир өлкө. Ушул өлкөдө силер бири-бириңерге каныңар, мал мүлкүңөр жана абериңер арам деп атат. Этиятташыбыз керек. Анан кийин абери арам болот экен деп анан ууру кескенди, элди алдап тутуп жегенди айтпай эле коюш керек деген болбойт андай. Анткени элдер алданып калбаш үчүн мусулман чуңкурга 2 жолу түшпөйт деген хадис бар. Мусулман чуңкурга 2 жолу түшпөйт. Бир жолу алданат экен, 2 жолу алданбаш керек экен. Мусулман деген кыраакы болуш керек экен. Азыр өзүбүздүн акылдуу экенибизди, мыкты экенибизди сөз менен далилдейм деп эле кыйналып атпайбызбы? Андай болбойт экен. Пайгамбар да бир хадис бар. Иттaqi firasаtal mu'min. Момундун назарынан сактан дептир. Fa innahu yanzuru bi nurillah. Аллахтын нуру менен карайт. Көз караш менен бири-бирин карап эле окуп кое берген экен. Мына адам мындай адам экен. Муну менен мындай темада сүйлөшөйүн. Муну карайт экенбиз, бу киши мындайды жакшы көрөт экен, мүнөзү мындай экен, мындай мамиле кылайын деп. Мына имам Мухаммад, имам Азамдын шакирти, окутуусу. Ушу менен өгөй атасы имам Мухаммад, өгөй баласы имам Шафи. Экөө олтуруп алып, жолдо келаткан адам жөнүндө сөз кылып атышпайбы? Бул ушак болбойт албетте. Ал кемчилик эмес да. Жакшы сыпатын айтып атышат. Экөө сүйлөшүп, анан сөздөн сөз кетип, анан айта калат экен. Илим адамды көтөрөт, анан ат деле, мыкты чуккан күлүк деле жанагы топ арасына келгенде, күлүктөрдүн арасына келгенде буттары тыбырап кетет экен. Ошон үчүн кыргыздар айтат да, жоргону жорго көргөндө 4 аягы тыбырайт, чеченди чечен көргөндө оозу мурду эмне болот? Кыбырайт деп коет. Мына ошол сыяктуу жанагы имам Шафи менен имам Мухаммад өздөрүнүн талантын бири-бирине сынаткысы келет. Өгөй атасынан колунан өтүп атат имам Шафи. Могул адам жыгач уста дейт бирөөсү. Экинчиси айтат, жок, бул темир уста дейт, көрүкчү. Десен экөө талашпайбы? Эмнеге десе, мындай болот атпайбы? Тери кыймылы мындай болот. Жыгач усталар адатта мынтип жүрөт, темир усталар адатта мынтип жүрөт деп. Экөө талашат, макул анда токтоп, чыкыралы дейт. Бергел дейт. Анан келет. Эмне болду десе, сиз темир устасызбы же жыгач устасызбы дейт. Эмне болду десе, бул шеригим айтып атат, сени темир уста деп. Бул айтып атат, жыгач уста деп атат. Экөөбүз талашып атабыз десе, мен мурда жыгач уста болчумун, азыр темир устамын дептир да. Экөөнүкү тең туура чыккан. Көрсө, ошондуктан биз кыраакылыкты угуу менен эмес, китеп окуу менен келет экенбиз.
Мисалы эң жөнөкөй нерсе, биз китеп окуу маданиятына өтүп ала турган болсок, бизди ар ким сырттагы бузук ойлор, бузук пикирлер бизди эч качан бузуп алып кете албайт экен. Китепти, макалды, тарыхты, жакшы адабий чыгарма китептерди көбүрөөк окусак, дайыма айтып келебиз. Анткени адам окуган китебине жараша ой жүгүртөт турбайбы? Эчтеке окуп алса каяктан? Мисалы, үйлөнө турган балаңызга сөзсүз түрдө үй бүлө жөнүндө 2-3 китеп окутуп коюш керек экен. Турмушка чыга турган кызыңызга тазалык жөнүндө макала каптар. Мисалы, кыз үйүндө кыл жатпайт деп коет. Бул жөнөкөй макала эмес. Кээ бир үйлөрдө барсаңыз да оролуш жатпайбы ар кайсы жерлерде. Жата берет. Анткени жана макалды ошо кыз баланын үйүнө илип коюш керек. Жалаң эркек балдар десе мага кереги деле жок. Кыз баланын үйүнө. Болбосо хадис бар. Тазалык ыймандын жарымы дейт. Ыймандын жарымы илим, билим, тиги, намаз, тахажжуд тиги, бу баарын кошсо, жарымын эмне кылып койгон? Тазалык деп койгон. Сырткы тазалык да керек экен, бирок андан дагы ички тазалык эмне болуш керек экен? Өз ордуна келиш керек. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам дагы хадиси Абу Дауд, Имам Ахмад риваят кылган. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам мындай дейт: "Я ма'ашара ман амана билисаниhi ва лам ядхулил иман qalbuhu ва лам ядхулил иману qalbahu." Эми тили менен ыйман келтиргендер, жүрөгүңөргө ыйман кирбептир, эгерде мусулмандарды, дегеле адамдарды ушактоону токтотпосоңор, алардын абирине эмне кылбагыла? Ача бербегиле, тиешең жок болсо. Эгерде жана айттык го сөзүн башында, элдерге зыяндуу абир болсо аны айтыш керек. Кээ бир ученыйлар айтып атат, ислам аалымдары, важип дептир. Важип деген милдет деген сөз. Эмне үчүн? Калган адамдар ошонун тузагына, алдамчынын, эл бузар, журт бузардын алдамчылыгына түшүп калбаш үчүн эмне кылыш керек экен? Айтып коюш керек. Эгерде дайыны жок эле, тиешеңиз жок эле, тээ жакта сыртта эле жаткан, тоодо жаткан эле, айылда жаткан бир адамдын кемчилигин көрүнгөн жерде жарыялап жүрө берсеңиз, Кудай Таалам сиздин дагы абириңизди үйдө отурган жериңизден ачып кое берет дейт. Үйүңүздө отуруп абириңиз ачылып калышы мүмкүн. Мисалы, бирөөнүн баласын сынтагып, начар болуптур, кейпи суук, неме го деп эле дайыры жок эле аны шабап атасыз. Андан да кейпи суук сизге Кудай Таалам небере берип коюшу мүмкүн. Ошон үчүн эмне кылбашыбыз керек экен? Бирөөлөргө андай сын пикир менен карап, көңүлүн калтырып албашыбыз керек. Андан кийин аятта мындай дейт: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бул аят Худжрат сүрөсүнүн 12-аяты. Худжрат сүрөсүнүн 12-аяты. Я айюхаллазина аману жутанибу касиран миназ-занни инна ба'даз-занни исм. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Иман келтиргендер, таза жашнакай эле жүргөн адамдардын артынан эч качан жаман күмөн санабагыла. Ошол күмөн санай берүү, жаман күмөн санай берүү. Ошол күнөөнүн башаты, ошол өзү күнөө. Бири-бириңерди негизи жок эле ушактай бербегиле. Силер өтүп кеткен агаңардын этин жебүүнү жакшы көрөсүңөр дейт. Мисалы, бир агабыз өтүп кеткен болсо, эч качан анын этин кесип жебейбиз да. Эми биз мындай тапсырмаларда келип атат. Сен тирүү басып жүргөн кезинде сен эмне кылып атасың? Бир тууганыңдын этин жеп атасың дейт. Ошону эмне кылгын? Токтоткула деп атат. Жек көрдүңөр. Ваттакулла, Кудай Тааламдан эмне кылгыла? Корккула, тобо кылгыла, күнөөңөрдү Кудай Таалам кечирет. Вайлул ликулли хумазатил лумаза. Жана алдар көсөр элдердин мал мүлкүн, каражатын алдамчылык менен жашнакай жашап аткан эки элди дагы бири-бири менен кагышты чагымчылдык менен, ушакчылыктан дагы кеп ташлагандык жаман экен. Ошон үчүн кыргыздардын макалын караңыз. Буга алымча сөздүн дагы бир сөзүн алып койгонго да болбойт, башка сөз алып келип кошконго да болбойт. Ушунчалык сонун айткан. Анан бир-эки арабча китеп окуп алгандар макалдын эмне кереги бар дей берет. Себеби ал адабий китептерди окубагандыктан. Мына макалды карап туруңуз. Жана хадистерди биз айтып аткан, жанатан бери айтып аткан аят хадистердин бардыгын эки эле ооз макал менен жыйынтыктап койгон кыргыздар. Биздин эл баягы аркандын узуну, сөздүн кыскасы жакшы дегенге өтө маани берген. Аркандын узуну,
кептин нускасы жакшы деп коет го бизде. Кептин нускасы аркандын узуну жакшы. Айткан ушак эмес, айтып барган ушак дейт, ушакчы дейт го. Сөздү айткан киши ушакчы эмес. Айтылган сөздү жеткирип барган киши ушакчы деп атпайбы? Ошондуктан мынол жерде бир сөз кылдык бир адам жөнүндө. Ушул жерде калып калса бул ушак эмес. Же болбосо 5-6 адам отурабыз, 2 адам отурабыз, бир нерсе жөнүндө талкууладык, чындап эле ушундай экен, мындай экен деп. Ошол жерден чыкпаса, шарият боюнча бул ушак деп эсептелбейт. Көрдүңүзбү? Ошондуктан мына кыргыздар ушинтип эле коюптур. Айткан ушакчы эмес, айтып барган ушакчы деп. Ошон үчүн Кудай Таалам баарыбызга абийир берсин. Китеп сүйүүнү, китеп окууну жакшы көрүүнү баарыбызга Кудай Таала мүмкүнчүлүк берсин. Ошондуктан Курандын котормосу башкача бирдеке деп элестете бербеш керек экен. Куран Әл-Кәрим деген ыйык окуу, котормосу ушул эле. Куран окуу, Кәрим ыйык. Курандын башталганда муну адал, муну арам. Муну жесең болот, муну жесең болбойт деп түшкөн эмес. Биринчи эле түшкөндө окуу деген, сабаттуу бол деген. Көрсө адал арамды, пайда зыянды, жаман жакшыны бүттүгү сабаттуу адамдар гана ажыратат экен. Сабатсыз адамдар кай жерде жүрбөсүн чырды гана ажыратат экен. Ошон үчүн Имам Шафи айткан: кандай гана адам менен талашып тартышпайын жеңдим, бир гана сабатсыз адамдарды жеңе албай койдум дейт. Жеңдим дегенден максат сабаттуу, грамотный деп коебуз го. Сабаттуу адамдарга оюмду жеткире алдым, сабатсыз адамдарга деги эле оюмду жеткире албай койдум дейт. Ошон үчүн макал чыгат да: сабаттуулар талашса тактык жаралат, сабатсыздар талашса чыр жаралат деп. Ошон үчүн талашканыбыз дайыма билим болсун, элге жерге кызмат кылууга Кудай Таалам баарыбызга насип кылган болсун. Алла Таала жаман көздөн, сөздөн алыс кылсын. Ва саллаллаху таала Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Бирахматика. Ассаламу алейкум.